Мирбек керектүү деп саналган IT адиси маалыматтык технологиялар азыркы күндө дүйнөлүк өнүгүүнүн маанилүү багыттарынын бири болуп калды. Көп кесиптер кара күчтү талап кылса, программист акыл эс дарамети тагылимдеги жөндөмү аркылуу эмгектенет. Күн сайын IT технологиялары тез өнүгүп, адамдын практикалык ишинде көптөгөн тапшырмаларды автоматташтырат. Кол менен кармалбаган жумуштун өзүнчө сырлары бар. Программисттер код жазат, код жазманын дагы тил дейбиз, өзүнүн тилдери бар ар кандай. Эми акыркы мезгилдерде бул тилдердин саны көбөйүп эле баратат, бирок тил дегенибиздин себеби ортодо бир гана программалуу тили жок. Бул жакта да конкуренция бар. Мисалы C#, Java, Python, PHP сымал тилдер менен программалык камсыздоолор аткарылат. Андыктан ким кайсыл тилде жазарын, кайсыл технологияны колдонорун өзү чечет. Даярдалат турчу ашыбыз ушул жерде бышат. Андыктан мына бул жакта азыр биздин адистерибиз программаларын, коддорун жазып атат. IT кесибин аркалагандар чыгармачыл кишидей эле изденет. Алар деле калемсап кармаган акынсымал жакшы нерсе оюна түшсө күн-түнгө карабай компьютерге үңүлүп, ийгилик жаратуунун үстүндө алектенишет. Дагы бир IT тармагынын оорчулуктарынан бирөөсү болсо, бул кадимки эле чыгармачылык башка кесиптерде болгондой эле IT тармагында көп нерсе жанагындай ички сезимге илхом дейбиз го, ошо илхомго байланыштуу. Анткени программалык мындай дагы бир сөз бар. Код бул жана акындардын жазганы ыр саптарындай эле, кадимкидей саптар бар. Бул ошон үчүн поэзия деп коюшат да, код жазыш бул поэзия. Ошо ишинен тышкары Мирбек жетектеген компанияда 20дай кызматкер бар. Чыгармачыл адамдардын убакытты кызыктуу өткөрүшүнө жагымдуу шарт түзүлгөн. Программист кааласа ойнойт, сүрөт тартат. Компьютер оюндары менен алектенсе да болот. Иштин өзгөчөлүгү эмне? Дайым отурушат. Күндө эми эртең менен бир 10-11де иш баштаса, кечки түнкү 10-11ге чейин 12 саат отурушат. Бул эми сөзсүз түрдө мындай ден соолукка өзүнүн бир зыяны дагы бар. Андыктан ошол дайым эле отура бербесин деп, кээде келип эмелерин, муундарын бир аз бир жумшатсын, иштерин тагыраак аткарсын, оюн. Мен да кээде ойнойм балдар менен бул жакка келип. Кээде чемпионаттарды дагы уюштура коебуз. Мындай кызыктуу, күнүмдүк жашоо кызыктуу болсун деген максат койдук да бул жака. Программист жалгыз эле отуруп алып эле клавиатураны ургулап эле башка мындай дүйнө менен алакасы жок деген дагы тилекке каршы ошондой бир туура эмес бир кабыл алуу бар программисттер тууралуу. Андай эмес. Программисттерибиздин арасында шыктуу бир жөндөмгө ээ адистерибиз да көп. Алардан мисалы биз арабызда бирөө ушундай сүрөт тартат. Жетиштүү убакыт жетишпейсиңер. Акыркы жылдары өлкөдө санариптештирүү жараяны кызуу жүрүп жаткан учур. Элдин талабын кандай аткарабыз? Дүйнөдөгү маалымат технологияларынан артта калбаш максатында байма-бай жыйындар өтүп, алдыга коюлган тапшырма милдеттер талкууланып турат. Бул жумуштун өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү дайым өзүнүн атаандаштары деп эле өзүнүн коллегаларынан бир кадам алдыга болууга умтулуш керек. Анткени бул кесиптин өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Технология жыл сайын эмес, ай сайын эмес, азыркы учурда күн сайын өзгөрүп атат. Күн сайын алдыга жылып атат. Жаңы ыкмалар, жаңы методикалар ортого чыгып атат. Андыктан ошол жаңы ыкмаларды, жаңы методикаларды ишке ашыруу жаатында адистер өзүн дайым жаңыртып туруш керек. Жумасына эмес, мисалы башка кесиптерде бир нерсени үйрөнүп алдыңыз, балким өмүр бою ошол кесипте ошол силер үйрөнгөн ыкма менен иш аткарасыздар. Бирок IT тармагында керек болсо күнүмдүк өзгөрүүгө даяр болуп туруш керек. Анткени бүгүн колдонуп аткан ыкмам эртең актуалдуулугун жоготуп коюшу мүмкүн. Чтобы получить справку, граждане Кыргызстана долгое время сталкивались с бесконечными очередями и хождениями по ведомственным кабинетам. Түндүк кызматы аркылуу элди түйшүккө салган бир топ маселе четинен чечиле баштады. Эң эле жөнөкөй мисал мурдагыдай мамлекеттик органдардын эшигин каккылабай, маалым кат алса болот. Калкка онлайн кызмат көрсөтүүнүн башка дагы түрлөрү түндүк тутумунун жардамы менен жүргүзүлүп жатат. Паспорт, айдоочулук күбөлүктү телефондон көрсөтө турган шарт түзүлдү. Алардын баарын IT адистери иштеп чыгып, интернетке жүктөп, жарандар уюлдук телефонуна көчүрүп алып колдонот. Мобилдик телефондорго тиркеме жасайбыз. Бул жакта деген коддор болот, андай
Мына биякта деген реальный времени тест кылыш үчүн эмулятор болот. Бул деген мисалы дагы жеңил болот да, дагы тез эме жасаганга эме кылабыз. Телефонго биринчи качать этиш кыйын. Анан бул деген биякта биринчи бат тест кылып, анан кийин бияка телефонго көчүрүп алабыз. Бул деген эми заданияга жараша болот. Ошо чоң убакыты, 1 ай болот, 2 ай, 3 ай. Кичинекей приложение 1 ай болушу мүмкүн. Анан чоң приложение 6 айга чейин созулуп кетет. Мен мисалы ушуну үйрөнөм деп максат койсо, адам токтойт да, өзүн эмне деп коет эле, настрой болуш керек да булгачы. Ушул настройдон кайтпаш керек кыламын. Анан көп мен билем, көп байкайм эмелерди. Башта болуп анан аягына чыга албай калышат да. Себеби ошо кыйналып калышат да. Аябай ошо 1-2 жыл кыйын болот да. Ошо 1-2 жылда жакшы үйрөнүп алыш керек. Ошондон кыйналып кайтып кетпеш керек да. Мирбектин IT тармагы менен байланышы окуучулук күндөрү эле башталган. 90-жылдардын ортосунда мектепке жаңы келген компьютерге кызыгуусу пайда болуп, технологияны өздөштүргөн өспүрүм олимпиадаларга катыша баштайт. Жөндөмү бар өспүрүм мектепти аяктаган соң чет өлкөдөн билим алып, бир катар өлкөдө программист болуп иштеген. Кийин ойлонуп, топтогон тажрыйбасын элиме пайда келтирейин деп мекенине жумшоого келген. Мирбек Окенов 1982 жылы Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Кызыл Суу айылында туулган. 1992-98 жылы Каракол шаарындагы Карасаев атындагы Кыргыз-Түрк лицейинде окуган. Андан соң Түркиянын Анкара шаарындагы Орто Чыгыш техникалык университетинде билимин уланткан. 2014 жылы Бишкек шаарындагы Асаналиев атындагы Кыргыз Тоо-кен металлургиялык институтун аяктаган. IT адистиги боюнча Түркиянын бир катар аймактарындагы ири компанияларда жана Москвада эмгектенген. Азыркы күндө IT тобу аткарган иштин 80%дан көбү мамлекеттик буйртмалар, мамлекеттик мекемелердин өз ара маалымат алмашуусу, калкка интернет аркылуу кызмат көрсөтүүдөгү колдонмолор иштелип чыгат. Ушул процесстердин жүрүшүндө бизде ачылган, азыркы учурда иш жүргүзүп аткан жогорку технологиялар паркынын дагы ролу абдан зор. Алар ошо биздеги иштерди өзүнчө бир иретке салып, андан тышкары ошо жогорку технологиялар паркы мүчө болгонубуз үчүн бизге ар кандай салык жагынан да жеңилдиктер болуп атат. Бул дагы биз үчүн абдан зор бир жардам. Анткени ошо жаңы түптөлүп аткан компаниялар үчүн албетте салыктан бошотулганы, кээ бир салыктардын жеңилдетилгени өзүнүн ичиндеги кирешелерин тескерисинче кайра ошол ишти чоңойтууга, жаңы команданы өзүнүн кызматкерлеринин санын көбөйтүүгө, программалык аппараттык жагын, инфраструктурасын жаңыртууга, өзүнүн ошо кеңселерин салууга мүмкүнчүлүк берип атат. IT адистиги суроо талап жогору, жаштарды шыктандырган кесип, программист иш орундары дагы көп жана айлыктары менен мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Мурда юрист, экономист атактуу болуп, жаштардын көбү ал тармакка умтулган. Азыр IT багытындагы кесип абройлуу болуп, кеңири жайылып кетип жатат. IT тармак акыркы мезгилдерде өнүгүп аткан бир актуалдуу, өнүгүп аткан бир тармак. Андыктан жаштардын арасында абдан популярдуу. Өзгөчө мектеп учурунда азыр бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөр ошо IT тармагында иштейт элем, ошол жакта адис болот элем деп кайрылгандар да көп бизге. 9-класстан келип иштеп кеткендер бар. Жаштардын идеялары күчтүү, анан жаштардын дагы бир өзгөчөлүгү булар эми технологияга бир аз биз улураак муунга караганда жакыныраак. Анткени балалык чагынан бери ушул технологиянын ичинде колдонмолорду, тиркемелерди, мобилдик технологияларды күнүмдүк жашоосунда терең колдонуп келген үчүн мындай маңызын, маанисин түшүнүшөт. Андыктан жаштар үчүн бул тармакка өтүп кетиш кыйла эле жеңил. Программист кесибин мыкты билсе, дүйнөдөгү каалаган компания менен кызматташып, үйдөн иштөөгө мүмкүндүк берет. Жумуштун тартиби ыңгайлуу жана айлык маянасы жогору болгондуктан үй бүлөсүнүн жанында дагы боло алат. Мисалы, америкалык компаниянын эмгек акысы тажрыйбасына жараша жылына 60 миңден 150 миң долларга чейин жетет. Кыргызстанда жаңы келген программист айына 300 доллардан жогору маяна алат. Ири компанияларда IT адистеринин маянасы 5 миң доллардын тегерегинде болот. Уланбек Тиханбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.